ойлоо мындай кыялдануу болгон албетте, бирок ага барып айтканга мүмкүнчүлүк болгон эмес. Бирок сүйүү деп айтканга мүмкүн эртедир. Бирок ошол нерсе себеп болгон деп айта алам да, ушул чыгармага себеп болгон. Сүйүүсүнө жетпеген, бирок тартылбайт. Чачымды бир аз кыска кылмакмын. Бирок мен ошол Кенже Дүйшөеванын эжебиздин ошол чыгармасын такыр уккан эмесмин. Бул ар бир кишинин башынан өтө турган нерсе го деп ойлойм. Бир чети тамашалуу, бир чети чындык. Саламатсыздарбы? Бардык ушул Ордоло Ош шаарынын тургундарына, Ош ТВ телеканалынын көрөрмандарына жалындуу ысык салам барыңыздарга. Мен бир күн көчөдө басып бараткам, сабактан чыгып басып бараткам. Анан кечке маал болуп калган, сабактан кайтып келаткам. Анан менин оюма бир катар сап текст келди. Оону менен. Махабаттан бүгүн болдум мас деген сөз келди. Ушул сап оону менен келди. Өзүм кээде калем шилтеп калмай адатым бар, кээде оон чыгармай адатым бар дейм. Бул байкы студент болгонуна байланыштуу биз буну бышырып аракет кылып алдына дагы өстүрүп атабыз. Бирок менде өзүмдө кээде таң калам, менде байкы төкмөлүк сыяктуу оон келгенде сөздөр кошо келет. Анан баякыны ырды оон менен текст бири-бирине айкалышып келип баякыны эстеп калгандан кийин аны кагазга түшүрүп алып, анан оңдоочу жерлерин оңдоп чыгам. Көп убакыт өттү, бир 6 ай убакыт аралыгында булар баякы бышып, мен купулума толуп, анан буларды ошол аранжировкага бердик. Ырдын автору өзүм болом. Сөзү дагы, оону дагы өзүмө таандык. Махабаттан бүгүн болдум мас. Карындаш сендей табылбас. Эми чындыгын айтканда студент кезде курсташ эле бир кызды мындай жакшы көрүү сезими пайда болгон. Бирок ага барып айтканга мүмкүнчүлүк болгон эмес. Кандайдыр бир себептерден улам. Бирок ошол себептен улам бул чыгарманын байкы башкы өзөгү пайда болгон десем туура болот. Анткени ал кызга болгон жакшы көрүү сезими дагы эле бар. Жашай берет, жашап келген, ошондой болот. Бул чыгарма сүйүүсүнө жетпеген, бирок кыялданып жашаган чыгарма да. Бул кыялдануу менен жаралган чыгарма. Ошол кызга арналган, жалаң гана кыялында. Демек, сиздин сүйүүңүз дагы виртуалдуу ырларда калып кетүүдө. Эми бул менин сүйүүм деп айтканга мүмкүн эртедир, бирок бул жакшы көрүү сезими. Жакшы көрүү сезими, анык айта алам, жакшы көрүү сезими. Бирок сүйүү деп айтканга мүмкүн эртедир. Биз аранжировкага бергенден кийин бат эле бүт аранжировкасы. Анткени мен аранжировщик байкеге барып, ырдын стили моундай болсун, мындай инструменттер ойнолсо, шаңдуу болсо, маанай көтөрүүчү болсо, анан дагы байкы ырды укканда кишинин бийлегиси келсе, анткени махабатка болдум мас деп турбайбы, теманын өзү ошондой болуп атат. Махабатка мас болгон киши бул аябай кубануу менен, кыялдануу менен, башкача сонун сезимдер менен жүрөт да. Ошону байкы чагылдыра берген, ошондой аранжировка болсо деп түшүндүрүп айтканыма байланыштуу, балким ал байке бизге бат эле даярдап берди. 2-3 күндүн ичинде эле аранжировкасын даярдап биздин колубузга берди. Эми бул жерде өтө оорчундуу сценарий эмес, байкы оорчундуу маселелер жок. Жөнөкөй турмуштан алынган жолугуулар, кезигүүлөр, анан кайра кезиги олтуруп бири-бирине болгон байкы көз караштары менен сүйүүлөрүн байкап калуу. Биздин чөйрөбүздөгү элдердин көпчүлүгү жөнөкөй чөйрөдө байкы күнүмдүк жашоодогу эле кадамдар менен бири-бирине ошентип жолугат, ошентип бири-бирин жактырып калышат. Биз ошол нерселерди гана чагылдырганга аракет кылдык. Байкы өзгөчө нерсе жасаганга колубуздан келишинче аракет кылдык, бирок баары бир биз байкы кыргыз менталитетине байланыштуу ошол биздин күнүмдүк жашообуздогу нерселерге келип такалып калат. Кайра караймын сага, сүйүүдөн баш айланды. Клиптин мен ырдаган жерлерини бул Алматы шаарына тартып келгенбиз.
атайын продюсерим Канат Кадыржан байке менен клипмейкер жигит менин досум Нурсултан Кубатов менен чогуу биргеликте барып, ал жактан тартып келгенбиз. Калган сценарий боюнча калган баарын Бишкек шаарында бүтүрдүк. Башкы ролдорду ошол биздин каармандарыбыз Рустам деген байкебиз. Андан кийин Акмарал деген бийкеч башкы ролдорду аткарды. Жүрөгүмдү арбап алып сен, дартка салдың жаным айыкпас. Биз продюсерибиз менен кеңешип сүйлөшүп отурганда, кандай кимди тартсак да, же болбосо баягы клипмейкер менен кеңешип ушундай кылганда, анан биз Рустам байкени Канат байке сунуштап калды. Кандай ушул жигитти тартсак кандай болот, актердук чеберчилиги өзүнө жараша сонун деп ошентип айтканына байланыштуу анан биз кеңешип ошол байкени тартканга келиштик. Анан көпкө ойлондук. Эми бул жигитке ылайыктуу кандай кызды тартсак болот. Көпкө ойлонуп отуруп, анан ошол Бишкек шаарындагы бир телеканалда иштеген сулуу бийкеч Акмаралды Instagram баракчасынан көрүп калдык. Көрүп калып, анан баягы Рустам байке менен кандайдыр бир окшоштуктар бардай сезилди биз үчүн. Анан мүмкүн ушул кызды тартып көрбөйлүбү, сурап көрбөйлүбү деп ошентип айттык. Айтарыбыз менен макулдугун бердик, шүгүр. Экөөнүн тең аябай шайыр мүнөздөрү шайыр экен. Бат-баттан тил табышып, ошол жерден таанышкан болсо дагы, бирок сиз айткандай көптөн бери тааныш болуп жүргөн кыз жигиттей болуп ойношту. Мен аябай баягы кадр сыртында деп баягы артында туруп көрүп аттым сценарий тартылып аткан кездерде. Чындыгында кыз жигиттей болуп жүрүштү. Сөз жок. Көрөрмандардан көргөн билгендерден айтып атышат, кыз менен жигит аябай бири-бирине окшош экен. Кандай таап алдыңар деген ушул суроо аябай көп берилди бизге. Кантем айлам калбады, жаш жүрөктү бүгүн кылдың мас. Өзүм да ойносом болмок, бирок баягы ырчылыгын кылганы жакшы, актердугун кылганы жакшы деген дагы бир сөз бар. Бирок колдон келсе өзүң ойносоң дагы жакшы, албетте. Бирок бул клипте мен өзүмдү көрө алган жокмун. Мүмкүн мен ойносом, бул клип мындай деңгээлде жакшы чыкмак эмес деп ойлойм мен өзүмдүн оюмда. Мен махабатка масмын, бирок кандай десем, өтө шайыр жигиттердин катарына кошулбайм да. Кандай десем, шок жигиттердин катарына кошулбайм. Бир аз оор, басырыктуу жигит болгонуна байланыштуу өзүмдү бул клиптеги ролдон өзүмдү көрө албай калдым. Сценарий менен тартылган жерлер биздин өзүнүн Бишкек шаарында болгонуна байланыштуу баягы оңой эле болду десем болот. Себеби бүт баары жокту өзүбүз билебиз. План менен уюштуруучу топ аябай жакшы аракет кылып, биздин продюсер Канат Кадыржан байке менен жакшы аракет кылып бат эле бүттү. Бирок биз үчүн кыйынчылык болгону бул Алматыга барып тартып келген жер кичине кыйынчылык туудурду. Эң негизги кыйынчылык анан күлкүлүү биз баягы ошол жерди жакшы билбегендигибиз бизге кичине баягы күлкүлүү окуяларды пайда кылды да. Кандай десем, таап бара албай, биз адрестерибизди, бара турчу жерлерибизди таап бара албай, таап барган менен уруксат сураганда ар түрдүү окуялар болуп, өзүнчө күлкүлүү ушундай болуп атты да. Жаш жүрөгүм бүгүн болду мас. Кайра. Кадрлардан албетте бир аз жакпаган жерлери бар. Мен өзүмө жакпай калган жерлери узун жашыл плаш кийип туруп, кепка кийип алып бырдагам да, кепканы артына коюп, ошондой кылгам. Мүмкүн ошондо кепканы чечип койсом болмок да. Ошол кадр жакпайт. Бирок очки тагып, сары форманы кийип туруп, водолазка кийип, ошентип бырдаган жерим, ошол жерде турган кадрлар мага аябай жагат. Ак форма кийип туруп, басып бараткан кадрлар бар башталышында, клиптин башында. Ошол кадрлар дагы сонун, өзүнчө сонун чыккан. Стилди Бишкек шаарында ошол элде жок деген өзүнчө бир дизайнерлик уюм деп койсок болобу, кандай ушундай. Ошол жакта Айнура деген эже иштейт. Ошол Айнура эже менин стилим боюнча ошол продюсер менен кеңешип биргеликте иштеп чыкты десем туура болот. Алардын өзүнүн аты элде жок.
ошол элде жок болгонуна байланыштуу мен да элде жок кылып жасаганга аракет кылыштуу айтор. Ошентип Айнура эже менен мен продюсеримдин эмгеги менин стилимди ошентип жаратышты. Бирок өзүмө да аябай жагат стилим. Кудайга шүгүр. Кайсы бир деңгээлде мүмкүн бирөөгө жакпастыр, мүмкүн бирөөгө жагаттыр, бирок менин купулума толот. Кайра 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 караймын сага, сүйүүдөн баш айланды барбы айла. Ооба, сын пикирлер көп болду. Кээ бирөө сонун жараштыр десе, кээ бирөө жарашпай калыптыр такыр деген. Кээ бирөө байел такыр башкача стилге өтүп кетиптир. Мындай эмес болчу, Азамат ушундай стиль жакшы жараштыр дегендер болду, жарашпай калыптыр дегендер болду. Бирок менин өзүмдүн көз карашымда бир аз көбүрөөк өстүрүп алгандай байкалды чачымды. Ошо кичине кыскараак кылсам болмок экен деген ой болду. Эгер кайрадан тартуу болгондо, бакана бир аз эле ушул эле прическа, бирок бир аз кыскараак болсо дагы сонун болмок экен деп ойлонуп калдым азыр. Ошол көптөн бери. Бирок жакшы, сонун. Кайра 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 караймын сага, сүйүүдөн баш айланды барбы айла. Бибисара Бешеналиев атындагы Маданият жана искусство университетинде окуйм. Ал жактагы мугалимдер көрүп айтышты, сын пикирлерин айтышты, ырга, оонго, клипке болгон өз ой пикирлерин, сындарын деп айтсактар болот. Албетте силер жашсыңар, жаштарга ылайыктуу жаралыптыр. Клип дагы өзүнө жараша сонун, жакшы кадрлар алынган. Бирок сценарийди дагы башкачараак кылсаң болмок деген ушундай сунуштар болду. Же болбосо текстинде дагы башкачараак сөздөрдү колдонсоң болмок, дагы өзгөчөрөөк элдер колдонбогон ушундай сөздөрдү колдонсоң болмок деп айтышты. Оонда бир аз иштесең болмок деп. Эми байкы старттардын ар биринин сөзүн укканга биз мындай угушубуз керек. Ал нерселер керек. Бул сын пикирлерди укмайынча биз астына жыла албайбыз, дагы кете албайбыз. Менде ойлор бар. Мисалы акындардын ырларына атайын китептерди алып, ошолорго оон жазсам деген ниеттерим бар. Буюрса алдыда жазып атамын дагы ошондой оондорду акырын. Бирок мен өзүмдү сынап көргүм келип атат. Колумдан келишинче мен кандай, бул тармакта кандаймын, сөздү канчалык деңгээлде жаза алам, аракет кылып көрөйүн. Байкы мен кыла албайм деп койсоң деле болмок. Бирок аракет кылып көрүш керек, колдон келишинче аракет кылыш керек. Бирок буюрса баары алдында акындар менен иштешебиз. Кудай буйруса. Орчундуу бир идея жок. Болгону бул жаштардын күнүмдүк жашоодо же болбосо студенттик кездерде, жаштыктагы кандайдыр бир элестерин чагылдыргым келди, мисалы клипте. Ырда болсо мен ыр жазып атканда мындай ой келди, мисалы. Махабаттан бүгүн болдум мас деп. Карындаш сенде табылбас. Бир кызды кокусунан көрүп калсаң, албетте жакшы көрүү сезим пайда болот. Бул бардык эле кишиде болот. Албетте сүйүп калуу эмес, жакшы көрүү. Демек жакшы көрүп, ошону ойлоп олтуруп, жакшы бир кыялдарга жетелейт да. Ошондой кыялдар менен мен ушул чыгарманы жазгам, текстини, оонуну. Анан кайра 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 караймын сага. Албетте баарыбыз жакшы көрүп калган кишибиз кайра кайра карайбыз. Аны карабай койгонго мүмкүн эмес да. Анан ошол жаштар өзүбүз байкабайт экенбиз да, мисалы, кокустан биз сүйгөн киши ошо жаныбызда эле жүргөндүр. Мүмкүн кайра кайра жолугуп аткандырбыз. Аны биз байкабай калгандырбыз балким. Ушундай кичинекей, бирок ушундай ойлорду чагылдыргыбыз келди, ырда айткыбыз келди. Жүрөгүмдү арбап алып сен, дартка салдың жаным айыкпа. Клиптин каражаты боюнча менин продюсерим бар. Ошол байке баарын каржылайт, Канат Кадыржан деген байке. Мен ал жагына кийлигишпеймин. Ал байке өзү көтөрөт. Бирок клип сиз айткандай каражат таап келбесе дагы биздин чыгармачылыгыбызды элге таанытканга салым кошуп атат. Ошол бизге берген чоң салымы клиптин. Кайда барсам оюмдан чыкпас. Сүйгө мас болгон кез, эң сонун кез, сезимдердин гүлдөп турган кези, ошону чагылдырганга албетте мындай тура айттыңыз, аракет кылдык. Бул сиз айткандай бир эле жаштардын эмес, чоңдордун
деги эле адам баласынын кишинин башына түшкөн эң сонун мезгил, эң сонун окуя махабаттан болдум мас дейт. Келиңиздер, барыңыздар. Эгерде маанайыңыздар жок болсо, биздин клипти көрүңүздөр, биздин ырды угуңуздар, сонун маанайга 180 градуста буруласыздар. Эгерде кимде маанайы жок болсо. Анан эч качан жаныңыздагы болуп турган окуяларга кош көңүл мамиле жасабаңыз. Ар дайым ар бир нерсеге кандай десем, орусча айтканда внимание берип, сөзсүз түрдө карап жүрүүңүздөргө суранам. Анан сунуштаймын. Анан клиптин максаты ошол. Барыңыздар, махабатка мас болуңуздар. Жалаң гана жакшы нерселерге мас болуңуздар.